менин хиджабым асылгандан көрө өзүңөрдүн тамагыңарды жеп, өзүңөрдүн окутуңарды кылсаңар аябай жакшы болмок. Похоже на ведьму из фильма ужасов дейт. Спасибо. Ведьма болуп коргой турган, ужас болуп коргой турган эч ким жок, ошон үчүн өзүм ведьма, өзүм ужасмын. Сонун пара экенсиң дей турган бир жигитке турмушка чыгам буйруса, Мирланга айт сага тием деп. Началык акылы жок аял эмесмин. Өзүнүн атасы, мен деле каалайм, кызым өзүнүн атасын көрүп, өзүнүн атасын танып, билип чоңойсо депчи. Видно же то, что я не беременна. Мен чын эле жашап келем кыргызмын деп. Жалпыңыздарга салам, ардактуу Solo Media порталынын катталуучулары жана жалпы көрүүчүлөрү. Бүгүн назарыңыздарда Comment Time долбоор старт алган учуру. Бул долбоордо биздин жылдыздуу конокторубуз сиздердин комментарийлериңиздерге, тагыраак айтканда, жакшы дагы, жаман дагы комментарийлериңиздерге жооп берүүгө даяр. Кыргыз эстрадасына белгилүү ырчы, көптөгөн хиттерлардын аткаруучусу Кыз Сайкал Кабылова бүгүн конокто. Андыктан бизден эч кайда алыстабаңыздар, биз баштадык. Базарбаева 28:05. Сагын экөөңүздөр аябай жарашасыздар. Түбөлүк бир болсоңор сонун болмок. Эми бул менин оюм, көз карашым. Экөөңөр тең сонунсуңар. Жакшы көрөм. Экөөбүз тең сонунбуз, бирок баш кошконго мүмкүнчүлүк жок. Сагын аябай жакшы бала. Айтып келем ар дайым. Биздин достугубузга 10 жылдын жүзү болуп баратат. Башка менин курбу кыздарыма караганда ар дайым мен жанымда колдоп коштоп турган бул Сагын Эргешев. Бул нерсени танбайм, сөзсүз түрдө бардык жерде айтып келем. Сагын экөөбүз күлүп калабыз. Сенин тоюңда мен жыргап бийлеп, менин тоюмда сен жыргап бийлеп атканда анан элди ишендире алат болушубуз керек деп. Армада. Кыз Сайкал, ушул жигитке турмушка чыктыңбы, бактылуу бол дейт. Чыксам башкача болсо керек эле, анда башкача болуп тараса керек эле, бул жөн эле клип. Чыккан жокмун турмушка. Айдана Эсенбекова. Жакшы болуптур, бирок кичине каталар бар экен клипте. Гендерпати төрөгөнү калганда болобу. И живот слишком большой, и сразу заметно, что это не настоящее. Видно же то, что я не беременна. Эгиз ичти окшоштуруш өтө кыйынчылыкка туудурду. Эптеп окшоштургандагы кебетебиз ушул болду да. Эми клиптен ката таппай, кичине мактап коюңуздарчы, анткени бул өтө чоң эмгекти талап кылат. Анан кичинекей жерин көрүп эле айтып калсаңыздар, бизге бул кичине каты тийиши мүмкүн. Ошон үчүн мактап эле коелу. Рахим Рыскулов. Кыз Сайкал мага турмушка чыкса, ойлонбой туруп алат элем. Жашым 21 жашта. Алат элем, 21 жаштамын. Менин номерим деле. Тамаша. 21 жашта болсоңуз, менин эмне кыласыз? Кичинекей саныңыздар чоңоюп келатат. Билбейм, эми эчтеке дей албайт элем. Сиз нарнагандар негизи көп эле, бирок ушундай саны бар, сапаты жок. Анан бир чети карасаң, байгандай десем, жүрөк жылыйт экен, ушундай сөздөрдү уксаң. Бир чети эмсизге мен эмне керегим барлыкчы, жаш эле кыз алыңызчы. Жангүл 0297. Качан турмушка чыгасыз? Кудайдын бир буйруган күнү болуш керек. Буйруса жакында ошо чоң пландарды ишке ашырып алган соң, анан турмуш жолун ойлоном деп ар дайым эле айтып келатам. Негизи буга чейин берген интервьюларымда даже турмушка деле чыккым келбейт деген сөздөрдү айткан экенмин. Бирок бул нерсеге сөзсүз түрдө чыгыш керек экен. Аялдын бакыты баягы ошол күйөөсүндө деп коет го. Ошон үчүн бул нерсени мен туура көрдүм. Бирок бул жолу ушул жеке концертимди өткөрүп алган соң, андан кийин мен турмуш жолун ойлоно баштайм буюрса. Кичине чыдап турсаңар, менден да кутуласыңар. Нурсултан Токоч. Токоч байке мынтип жазыптыр. Кыз Сайкал, карындашым, Алмаз экөөң эле үйлөнүп алсаңарчы, ия дейт. Жакшы келинсиң да, Алмаз да сонун бала. Кенедейинен билем аны.
Сиз кенедейинен билсеңиз мен тааныганыма 1 жыл эле болду. Ошого жөн эле кое койду. Тамаша. Алмаз байке, ал биздин байкебиз андай болушу мүмкүн эмес деп эле айтып келем ар дайым. Буюрса ал деле өз жолун таап, мен деле өз жолумду таап болушум керек. Болгон бир дуэт ырдап койсок эле жабыштырып эле жатып каласыздар. Негизи дуэт ырдагандан да коркуп калдым акыр күндөрүчү. Бирок дуэт ырдабай койсоң, дуэт суранасыздар, айла жок ырдасаң кайра жабышып кирем. Ошол Исакбаева. Суроо. Альфиянын кайсыл сөзү сизди ушунчалык сүйүнүчтөн ыйлаткан дейт. Альфиянын көп эле сөзү мындай жүрөгүм элжиреп кетет, бирок бир жолу болгон. Эртең менен көзүмдү ачсам эле доблой утула мама деген ошол сөзү аябай жүрөгүм эзилип, көзүмөн жаш агып кеткен да. Анткени мага эч ким антип айтпайт да тургандачы, анан ошол нерсенин баарын үйрөнүп доблой утула мама деп анан ошонткен сөзү мени ошол көзүмө жаш алгам да ошол сөзү үчүн. Ошол. Тургунбаева, нижний пробел, Раяна. Атасы менен көрүшүп турабы? Жок, көрүшпөйт. Көрүшө элек 3 жыл болуп калды окшойт, 3 жыл 4 жыл. Альфия 4-кө чыгайын деп калды, ошо 3 жыл болуп каптыр. Негизи атасы келе элек, бирок недавно ошол бир жерден жолугушуп калдык. Ал дагы нечаянно жолугуш болду. Анан ошондо колум бошой атат, 3 жылдан бери, анан кызымды көрөйүн дедим эле деп айтты. Мен каршылык көрсөтпөйм. Кел көр деген сөзүмдү айттым. Көп ойлойт экен, сайкалдык каршылык көрсөтөт ошол үчүн деп. Жок. Мен анчалык акылы жок аял эмесмин. Өзүнүн атасы, мен деле каалайм, кызым өзүнүн атасын көрүп, өзүнүн атасын танып, билип чоңойсо депчи. Атасын таныбаса дагы, көрбөсө да, билбесе дагы сүрөттөрү чыккан сайын бул сенин атаң деп көргөзүп турам. Анткени бул атасы. Анан кайсыл жактыксың деп сураганда дагы ошол өзүнүн ата тегин айттырам сөзсүз түрдө. Болгону ошол кызымдын фамилиясы, атасы тарап болбой калды, тилекке каршы. Анан менин фамилиямды алып, азырынча ошол менин фамилиямда, анан көрүшүп, тиги бу дегени азырынча жок. Келе элек бизге келе турган болсо сөзсүз түрдө жолугат болуш керек. Мен айтып калам, эгер азыр деле келбесе, балким чоңойсо кызым өзү деле издеп табат, ата тегин табыш керек кыз киши. Эми жер жүзүндө элебиз го, Бишкекте элебиз, тапсак болот деген ойдомун. Бирок азыр кичинекей, мен азыр барып табып катыштыра албайм, анткени мен ал нерсеге өзүмдүн духум да жетпейт, уже гордость дагы не позволяет. Анан балким өзү келип катташам десе, мен катташтырмакмын. Назгүл Майымбетова. Сайкал сонун клип болуптур, куттуктайм. Сюжети да мыкты экен, автору ким? Чыгармачылык ийгиликтерди каалайм. Акыркы клип сюжет өзүмө да аябай жакты. Айгерим Эшим деген биздин таланттуу ырчайым жазды. Автору болсо сөзүн күчүк кызы Гүлнур деген бир эже жазып берген. Эже деле эмес экен, негизи сиңдим эле болуп калат экен. Өзүн көргөн эмесмин. Ортомчу эле бирөө жөнөткөн эле ушун сага жазыптыр депчи. Анан 1 жыл жүрдү. Анан кийин Эрлан Андашев байкеге onu жазып беришсем сөз жөнөт дедиле. Анан дароо ошону жөнөттүм, эсиме келе эле. Анан ошону жөнөтсөм эле ушундай сонун чыгарма жаралып калды. Анан ушундай бир клипке дагы кандай десем, эме кылдык да. Жаралып калды. Жөн эле. Анан ушундай мыкты клип болуп сиздерге жагып атканына мен да абдан кубанычтамын. Мен кетти. Эми негативтерге келтирип койбу. Негизи негативтерди окуган аракет кылам да. Билбейм. Кээде өзүнчө сүйүнүп калам, ушундай демени деле көтөрүшөт булар депчи эле, жана күнөөнү көтөрүшөт депчи. Анан азыр биякта окуп көрдүм да баарын бирден. Жооп бере элем, айла жак даярбыз да. Ice.Рустамова. Ырларында маани калбай баратат дейт. Мен эми болушунча эле маанилүү ырлар жазган аракет кылам башынан эле. Анан маанилүү ырлар жаза берсең да акылдуу боло бересиң деп урушат кезиңер. Ошон үчүн кичинемде бир маанисиз ырдап көрөйүн деп 1-2 маанисиз ырдап атам.
ошону деле окуп алачы, чыдап да койм. Экинчи J.K 84 нижний пробел 10. Ошондо Мирлан сенин колуңду сурабадыбы? Экөөң өлө бири-бириңерге жарашасыңар. Мирланга айт, сага тием деп. О, Кудай. Макул айтам эже. Сиз үчүн айтам. Тамаша. Суроо жооп бере албай каласың го буга. Колумду сураган жок, бул жөн эле клип болчу. Буюрса өзүм бактын тапканда эже. Ай, ушул экөөң сонун пара экенсиң дей турган бир жигитке турмушка чыгам, буюрса өзүмдө деле ошондой бир ой максат бар. Аябай төп келише турган бардык жагынан ошондой бир жигитке турмушка чыксам, ошондо сиз бул жазганыңызга өкүнө турган болосуз. Ушунусу жакшы экен да көрсө деп. Касымова 15-29. Арабтарды национальный кийимин салпактатпай, кыз же келин эмес өз улуттук кийимдериңерди кийбейсиңерби? Экранды бузбай мүмкүн болсо дейт. Макул эже. Арабтарды национальный кийим эмес, бул биз динди тутунган өлкө болгондон кийин, ошондой бир калк болгондон кийин буну сөзсүз түрдө кийишиңиз керек сиз деле. Ошону айтат элем. Салпактап атса эже көрбөй эле коюңуз. Анча кыйналбаңыз да. Өзүңүз мындай кыска-мыскаларды кийип алып жыргап жүрөңүз. Мен сизге эчтеке дебей элем го, сиздин башыңызда жолуңуз жок экен, уялбайсызбы деп айтпай элем го. Ошон үчүн бири-бирибизге сын таккандан көрө, мен бирөөгө сын таккандан мурун мен өзүмдөн корком да, мен өзүмдө минус чак көп да, ошону оңдоп алышым керек, анан айтам депчи. Хотя мен башымда жолугум бар, ошол үчүн сыймыктанам да. Анан буну салпактатпай эле жашынакай эле кийип жүрөм го дейм. Абу Нежный Сыдыков. Сайкал вокалдан сабак алчы, үнүң жетпей жатат, кыйналып ырдайсың го дейт. Макулдук. Мен шумдук ырдайм деп айтпайм. Бирок Кудайга шүгүр, жанагындай бэк вокалдарды алып көпүрчүларга мындай ошол жаатынан канчалаган ырчылар өзүнөрүн өзү бэк вокал алышпайт да. А мен өзүмдүкүн өзүмө алам, Кудайга шүгүр. Канчалаган баягы бир нотаны бир ырдаган эле бир эле строчканы 5-6 жолу жазатат. Мен вообще антип жазатпайм, тегиз эле алып келип, кандай үнүм болсо ошондой эле. Мен любой жерден живой ырдап бере алам, эчтекеден коркпойм. Мен үнүм шумдук деп айтпайм, бирок Кудайга шүгүр башкалардыкына карагандачы. Үнүм жетпей жатса, анда сизди дагы укпай эле койгонго чакырат элем. Сыйкат 454. Ушундай таттуу кичине периштенин атасы жок өсүп жатканы өкүндүрөт. Балага да карабай үйлөнө берет экен да, айбан болсун. Мен негизи постоянно айтам, бул нерсе Альфияга катуу тийиши мүмкүн. Атасын ушундай жаман сөздөр менен кемсинткен. Мен эч качан атасын кемсинтип, атаң сенин жинде болгон, атаң жаман болгон деп айтпайм. Атаң жакшы адам, атаң жакшы киши, мына ушундай деп эле айтып турам. Бул сөзүңүз мага жага турган болсо, Альфияга катуу тийиши мүмкүн. Мага өзүмөн дагы Альфиянын ою, Альфиянын көңүлү бийик. Ошон үчүн биздин атабызды антип айтпай эле койсоңуз, бизге жакшыраак болмок. Эртең бул нерселерди окуп алып, балким кызымдын жүрөгүнө катуу тиет. Атасы аябай жакшы адам. Бул турмуш. Бул биз эле биринчи болгонбуз, биз биринчи жакыркы эмеспиз. Баарында эле болуп аткан турмуш. Адам ушундай экен да, Аллах Таала башын кошпосо, эки ажырым жолго өтчү экен. Мен деле эртең турмушка чыгам, анан мен жөнүндө да ушундай айбан экенсиң, анан турмушка чыгып кеттиң деген сөз болсо, Альфияга дагы катуу тиет да, ошондой эле кабыл алып атам аз бул нерсеничи. Анан атасыз өсүп атканы ооба туура чындык, бирок мен ал нерсеге анчалык баягы атасы өсүп атат деп жерде кала турганчалыкка чейин мен жол бербейм. Атасы барлардан дагы жакшы өстүргөн аракет кылам. Болгон күчүм аз ушул нерседе. Атасы жок деп эле баягы кемсинип калган, бул туура эмес болуш керек. Маджитова, нижний пробел 65. Акча алыш үчүн эле жакшысың да, жаманын да реклама кыла бересиңер. Рекламаны дагы биз дагы тандап
кылабыз. Анткени башында бизде Instagram түшүнбөй жүргөндө акча кылып бер десе туура эмес нерселерди көп кылган экенбиз. Катачылык көп кетет албетте. Чын эле акчаны ушинтип тапса болот турбай деп. Азыр жок. Бардыгын көзөмөл менен карайбыз. Ошол туура чындыкка дал келип атса анда кылып беребиз. Чындыкка дал келбей эле асмандан түшүп атса андайларды жок. $1000, $2000 төлөп берем десе дагы мен ал нерсени кылбайм. Mr.Оргараев похожа на ведьму из фильма ужасов. Спасибо. Ошондой эле болгон жакшы го дейм азыр кичине, а то неженка болсом азыр үстүмөн төбөлүп кетет. Лучше ведьма ужас боло эле турайын. Анан кийин турмушка чыкканда анан биз дагы эме Золушка окшоп калабыз, пока биз жалгызбыз да. Мени ошо ведьма болуп коргой турган, ужас болуп коргой турган эч ким жок. Ошон үчүн өзүм ведьма, өзүм ужасмын. Бул сөзүңүз мага комплимент эле тийди. Рахмат. Джони 548. Хиджабты чечип эле койчу, динди булгабай, кашыңды кырбай эле, оозуңду боёбой эле койсоң жакшы болмок дейт. Мейли байке. Мен ар дайым ушундай суроолорго хиджабыңды чеч деп айткандарга мейли деп эле жооп берем. Дагы да болсо мейли деп коем. Хиджаб чече турган оюм болгондо мындан 4 жыл мурун эле чечип коймокмун. Мен хиджабым асылгандан көрө өзүңөрдүн тамагыңарды жеп, өзүңөрдүн оокатыңарды кылсаңар аябай жакшы болмок деген эле кеп менен эле келатам. Дагы деле ошол менен эле жооп берем ошол. Нижний пробел 04.к, нижний пробел экен. Негизи кийингениңиз өтө жагат. Мага дайыма кийим алып жатканда Кысайкал Кабылованын ушундай кийими бар болчу деп сиздин кийимиңиздей кийим алам. Сиздей болуп сонун тыккан болуп оронуп жүргөн жагат. Рахмат. Бул сөздү негизи хиджаб кийгендердин көбүнөн угам. Ар дайым айтам да, хиджабты адамды жүдөтпөй оронгулачы депчи. Биякта көргөн адам жүдөбөш керек да, сизди көрүп оронгусу келип кетиш керек. Ошентип пример болгула деп эле ар дайым айтып келем. Анан жолуктун үстүнөн дагы жолук кылып монтип адамды жүдөтүп оронгондор көп. Андай кылбай эле, андай тыккан оронгула, же болбосо мондай ичинен боне ушундайларды алып кийген туурараак болот да. Анын ичинен жолукту оронуп туруп, анын үстүнөн жолук салып алсаңыз, бир аз жүдөөрөөк көрүнүп калышыңыз мүмкүн. Ар дайым кыздар ошо кантип ороносуз, кандай кыласыз депчи, ошону эле айтып коем. Мына мен бир эле оронгонду билем, мен дагы шундук кылып ороно албайм. Болгону ушул эле стиль меники. Бир эле мындай карап туруп эле артка байлап коебуз. Анан бул комментарийиңизге чоң рахмат. Буюрса сизге сөз түрдө менден кичинекей бир белек болот. Мага жазып коюңуз. Ася Нижний М-коп. Ушул сайкалды жүрөгүм сүйөт. Негедир аябай жагат. Кызы да татынакай, ширин, өзүнө окшош, сулуу адамдар дейт. Рахмат чоң. Негизи ушинтип жүрөгүм менен сүйгөн дагы адамдар бар экен. Мен негизи бир 10 жакшы комментарий жазса, бир жаман комментарий жазса, ошо жаманына көңүл буруп алабыз да бардыгыбыз. Негизи жакшы адамдар өтө көп. Тойлорго барсам, бир эже мени көрүп илайбыды да, ушунчалык жакшы көрөм жүрөгүм менен деп, анан ушунчалык ошол адамдын сүйүүсүнө ошентип татып атканыма мен дагы кубанычтамын. Сөзсүз түрдө ушинтип мени көрүп калсаңыздар, сөзсүз түрдө жаныма келиңиздер, айтыңыздар дегендейчи. Мен бул нерседен эч качан качпайм. Сиздер менен баарлашып, сүйлөшүп отургум келет. Мен дагы сиздерди ушундай жүрөгүм менен жакшы көрөм. xxbb.007. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Кысайкал эже, ушул ырыңыз менен чоң-чоң ийгиликтерге жетип жүрө бериң. Сизге кааларым чын ден соолук, узун өмүр, өбүлүүлүк бакыт, бактылуу болуң. Биз сиз менен сыймыктанабыз, Кысайкал эже дейт. Рахмат. Негизи ар бир ырды чыгарарда ушинтип бир ушул ырым бир ийгиликти багындырса экен деп чыгарабыз да. Ар бир эле ырчы, ар бир эле жаратуучу. Анан ырдын жаратуучусу мында комментарий болуп кетпесин. Анан кийин ошол ушундай бир сонун комментарий, жүрөккө жаккан комментарий экен. Сизге дагы ишиңизге ийгилик каалайм. Кудай дагы сизге эки эселеп, үч эселеп ушул нерселердин баарын сизге да кайтарсын. Шахирзада Тайранова. Кысайкал дайым сыйырматта жүрө бер. Сен мыктысың, ишиңе ийгилик.
Чоң рахмат. Негизи ар бир комментарийден өзгөчө мотивация алса болот да. Сен мыктысың, сен сыйырматта жүр деп ар бир эле адамга айтыла бербейт. Бул сенин дарегиңе айтылып аткандан кийин сен ушул нерсеге бир аз да болсо татыктуу экениңди сезип, дагы да болсо күч алып, дагы да болсо алдыга кадам таштап, жакшы иштерди жаратууга аракет кылыш керекпиз да. Сизге да чоң рахмат, Шахризада. Сиз дагы сыйырматта жүрө бериңиз. Кыса айкалай эже, мынча сонун адамсыз. Аллахым ишиңизди ийгилик кылсын. Жолуңуз ачык болсун, бактылуу болуңуз. Кызыңыз да сизге окшош сылуу, ыймандуу, кайраттуу, күчтүү, жеңилбес болсун дейт. Ооба, рахмат. Негизи үйдөгүлөр менин атымды ушундай сөздөр менен айтып эркелетип калышат да. Аябай кыйын экенсиң деп үйдөгүлөрдөн эле угам да, анан таң калам, үйдөгүлөр эле мактай берет мени депчи. Анан көрсө кыргыз элим дагы ушунча көрүп турат экен, билип турган адамдар бар экен, жүрөгү таза адамдар бар экенин жазып атышат. Чоң рахмат. Мындай сөздөрдү жазсаңыздар мен эки эселеп дагы күч алам да негизи. Мындан дагы жеңилбес болгонго, мындан дагы кайраттуу, мындан да сабырдуу болгонго аракет кылам. Рахмат. Перизат. Клип өтө сонун болуптур. Мирлан Мурзаев менен кыз сайкал бактылуу болгула, башка сөз таппадым деген. Мирлан байке отдельно бактылуу болсун, мен отдельно бактылуу болойм. Ошондой. Үмүт Салибай. Ыйлап берген интервьюларын көрүп, бактылуу болсо экен ушул кыз дейчүмүн. Аллахым баарын көрүп турат. Бактылуу болгонго татыктуусуң периште кыз дейт. Рахмат, айтканыңыз келсин. Биз деле ушул күндү көп эле күтүп жүрөт болушум керек. Мен күтүп жүрөм, анан билбейм, менин да угармандарым күтүп жүргөндөр бар болуш керек. Турмушка качан чыгасың деген сөздү көп беришет. Буюрса бул күн деле алыс эместир. Кудайым бактыма жазганы тургандыр. Буюрса мен дагы бир бактылуу энелердин, баатыр энелердин катарын толуктайм деп сөз тийишим. Соло ТВ каналынын көрүүчүлөрүнө чоң салам биринчиден. Анан ушинтип активдүү болуп, жаман комментарий болсо да, жакшы комментарий болсо да жазып атканыңыздарга ыраазычылык билдиребиз. Ар дайым ушундай активный болуңуздар. Жаман жазсаңыздар деле биз үчүн бул чоң пайдага алып келет. Ошол баарыңыздарга ийгилик каалайм. Эч качан оорубаңыздар, үй бүлөңүздөр менен бирге болуп, кыргыз элинде тынччылык, молчулук эле болуп турсун. Ар бир үйдө тойлор болсун.